Bülent, köpten beri menен сүйлөшкүн келген сөздөр бар сыяктуу. Бетме-бет келип бир нерсе айткың келип жүргөнүн сезип атам. Жок. Эч нерсе жок. Сөзсүз түрдө чечиле турган маселелер булар. Мисалы, бирөөнү алдабай эле, күнөөлөбөй туруп чечип койсок болот. Çözülecek şeylerdir. Эмне дегиң бар? Эмне деп атасың? Ben zaten Ансыз деле эмне айткым келсе айтып жатам. Ук, мен тийип качкан урушту жаман көрөм. Андай адам эмесмин. kimsenin elinde Бирөөнүн колуна курал да карматпайм. silah Курал менен чечпей маселемди. koyayım sana tavsiye. Менин сага кеңешим, сен да ошондой бол. Sen de yapma. Сен туура эмес дарекке келдиң. Сен бул жерге мага эмес, Таксин Корлуданын алдына чыгышың керек болчу. Мен туура эле жердемин. Бülent уксаң, атаандашың сенден күчтүү болушу толук мүмкүн. Бул табигый көрүнүш. Атаандашыңдын алдына чыгып, баатырдыгыңды көрсөтө албасаң, Gösteremiyorsan beynin акылыңды колдон да. Акылыңды. sen de o Сенде мунун баары бар. sen de o Сенде ал күч бар. anlaştık. Сүйлөштүкпү? Өлтүрөм азыр сени. Не болуп кетти? Кое бер. Балдар тынчтаңыла болду. Баары жайында биз күрөшүп атабыз. Daha henüz maça çıkmadım. Мен сени өлтүрөм, уктуңбу? Сен алдамчысың. Муну баарына далилдеп берем. Макул, далилде. Бирок тез арада далилде, жарайбы? Акмак! Баарына душман болдуң. Жашооңду мен бүтүрөм, Алимдар оолу. Сухан да түшүндү сенин ким экениңди. Бир мүнөт. Суханда кымындай маселе жаралса, дароо келип мага айта турган абалда азыр. Азыр сен кабатыр болбо, маселе жаратпа. Акылыңды колдон сен. Жугуп ал кеп. Менден көзүңдү алба. Максатыңды көздө. Мен сени өлтүрөм. Кое бер. Кое бер. Унаасы көрүнбөйт. Бүгүн оңой менен алдыбыздан чыкпайт го. Кудай жалгап учагы менен учуп кетсе гана. Мен бир аз сейилдеп келейин. Макул. Кош келдиңиз. Бөлмөмдө болом, эч ким тынчымды албасын. Макул айтып коеюн. Сюхан, сот отурум эмне болду деп тынчым кетти. Эмне болду, чалып койсоң боло. Акталыптыр, көп жашасын, мен билгем. Сухан айым, мен шынаси товар жөнөткөн болчумун. Бошогонузда чалып коесузбу? Жесур Хасан Карахасан оолунун баласы. Атаң кайда, уулум? Ата, Аябай коркунучтуу. Бала басканга чейин бул жердеги тосмолорду курушубуз керек.
ооба. Корккондой түрүңүз бар. Ошентип ойлонуп аткандай сезилди мага. Ооба, аны да жасашыбыз керек. Корхан бей, жакшы элесизби? Кан басымыңыз түшүп кеткен окшойт. Кыжалат болуп атасызбы? Бир аз, бирок көп эмес. Кан тамырыңызды кармап көрсөм болобу? Кайгырып атасыз аябай. Корхан бей, булчуңдарыңыз катып калыптыр. Укалап берсем болобу? Рахмат, кереги жок. 2 мүнөт эле, Сураныч. Кан уюп калгандай. Стресс адамды эмне гана кылбайт? Үйдө стресстен башка эч нерсе жок. Канча күндөн бери бул жерде сиз көрүп атасыз го. Ооба, көп болду келгениме. Аны айткан жокмун. Корхан бей, мени карасаңыз. Колдорумду көйнөгүңүздүн ичине салсам болобу? Укалоо керек экен. Үйдө жасасакпы? Эми көздөрүңүздү жумуп, өзүңүздү бош коюңуз. Жакшы болуп каласыз. Терең дем алыңыз. Чоң рахмат сизге. Эч нерсе эмес. Эми барып ысык сууга жуунуңуз. Корхан бей, андан кийин улантабыз, жарайбы? Салихага. Жолго чыгып атасыңбы? Каяка барасың? Жездем ооруп калыптыр. Жанында жүрүп келейин. Айыгып кетсин. Жардам керекпи? Рахмат. Таксим бей, ансыз деле жардамын бериптир. Эмне болду? Эч нерсе эмес. Маселе жок. Эжемдин жанында болоюн. Сапанжага кетишим керек. Салихага. Таксин корулуда акыркы күндөрү алдында эмне чыкса төгүп чачкан кербези. Таарынба. Макулбу? Мен да ошентип атам. Salih. Kayakta bul adam. Salih. Эми сен ойлон. Жаным, Кечиктиң. Биз сени күтүп атабыз. мындай учурда бул жерде жүргөнүң туура эмес. Эмне болду? Акырында таксин корулуда мени менен көрүшпөйсүң деп сага тыюу салдыбы? Ук мени. Бул ишти тамашага айландырууга болбойт. Эгер мага кабатыр болуп атсаң анда атаң менен мамилебиз башка жакта. Мен ишеничтүү жердемин. Атама кыйкырып атканда көбүрөөк ишенгем. Ооба. Сеники туура болушун каалабай жатам. Мен атам киши өлтүргүч эмес. Ух, Сухан. Эмне деп ойлонуп атканыңды болжолдоп атам. Түшүнүп турам, бирок Эмне кыласың? Атамды эмне кыласың?
Муну сен менен сүйлөшкүм келбейт. Мен Таксин Корлудаанын кызымын. Эмне дегениң сен менен сүйлөшкүм келбейт деп? Баарынан да мага тиешеси бар. Мага чоочун тема эмес. Сен атам менен кандай мамиледе болсоң, жыйынтыгы мага да таасир берет. Ал сотто ким жеңсе жеңсин, бирок мен жоготууга учурайм. Мындан ары сүйгөн адамдарымды жоготпойм деп сөз бердим. Мен сен үчүн да күрөшөм. Мамилебиз башталбай жатып бүттү окшойт. Жесур Алемдар уулу. Өкүнүчтүү. Менин жомогумду уккуң келбейби? Жок. Эр жүрөк эмесмин. Эки мааниде тең. Макул, рахмат, жакшы бар. Корханга салам айтыңыз. Айтам. Салих. 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 Күйөөң кайда? Кетти. Ал эмне дегениң? Каяка кетти, менден сурабай. Баарын өзүңөр билип калдыңарбы? Бетиңерге түкүрдүм. Анда сен да жогол. Күйөөң менен кошо кет. Ата? Эжеке. Эжеке. Эч жака кетпейсиң. Эч ким эч жака кетпейт. Күйөөсү эч кимден уруксат албай өзү билип кетип калыптыр. Жалган жала үчүн болушу мүмкүн бата. Балким канча жылдан бери келаткан достукка, чындыкка кол шилдеп койгонуң үчүн болушу мүмкүнбү? Мени кара, көп сүйлөбө. Айтып кой ага. Дароо мага чалсын, түшүндүңбү? Бетине түкүртпөсүн, дароо чалсын мага. Ишибиз көп, тез чалсын мага. Достук эмеш, чындык эмеш. Дагы эмне? Жаным, Эмели олтуруп эс алайын дегенде дароо мага каршы чыга келишет. Билем мен ал кишини. Чынчыл эмеш. Дагы эмне? Ырайымсыз, жакшылык билбейт булар баары. Атамдын акыркы күндөрү маанайы жок. Убакыт өтсүн, жакшы болуп калат. балам. Силер үчүн бул жердемин, Сухан. Болбосо тиги аял келгенден бери бул үй жашай тургандай болбой калды. Эшик тигил жакта Рейхан айым. Нааразычылыгы болсу, дартуу болсу, тиги аялды жактырбай атса, чыгып кете берсин. Сиз бул ишке аралашпаңыз, Сураныч. Адалет айым. Таксин Корлудан жубай болгондон кийин бул жер менин үйүм, менин ашканам. Жана мага эч ким акарат келтире албайт. Кызматчым эч качан. Болду, Сухан. Адалет айым туура айтат. Ашыгы менен жашап койдук. Ашыгы менен чыдап келтабыз. Эжеке. Сен болду, кыжалат болбо. Пенсияга чыгууга убакыт келди. Эжеке, эч жака барбайсың. Мен сүйлөшөм, чечебиз баарын. Жок. Салих да ушул себептен кетип калды. Бул жерде калбайбыз, болду.
Эжеке, сен кире бер, мен сумкаларды алып кирип берем. Апа? Canım benim. İlava алтыным. Қана болды илава. Canım benim. Жақшы oldu кайра апа. Аябай чарчап аттың эле. Кош келдиң тууганым. Кечирим сурайм, тынчыңарды алып жатам. Мехрим акайымга да ыңгайсыз болот го. Аз эле күнгө келдим. Кайдагын айтпачы. Жүр сен кир үйгө. Мехрим акайым какта? Ашканада кеч келишет деп тамагын дайындап баштады эле. Кош келдиң. Жакшы эле чыдадың. Убактылуу эле. Анан кайра үйгө кетебиз. Аны көрөбүз. Мен кое берет бекем, Корхан. Дароо эле кожойке болуп алды го бул. Илгери момоюп жүргөн адалеттик карасаң эми. Кезек бизге келди окшойт. Эмне болду? Катаал тартип киргизилдиби? Жаңы кызматкер алганга чейин иштер токтоп калбасын деп кыздарга тапшырма берип аткам. Байкашымча бул үйгө тартибиңизди эрте орнотуп атасыз, Адалет айым. Атамдын жанынан алган ордуңузга тез көндүңүз. Мен ансыз деле 20 жылдан бери ошол жердемин, Сухан. Кайсы үйдө болбосун, айырмасы жок. 20 жылдан бери атамдын ойношу болгонуңузга сыймыктанам деңизчи. Сүйгөн аялымын. Ооба, сыймыктанам. Кандай гана аянычтуу. Мен менен чогуу жашаганга көнүшүң керек, Сухан. Сенин ордуңда болсом, өзүмө анчалык ишенмек эмесмин. Мага күчүң жетпейт. Көрө жатарбыз. Эрдигин карасаң мунун. Бул эрдик эмес, Жакиде. Муну бет турмоочулук дейт. Ар ким өзүнүн ким экенин унутпай жүрүш керек. Унутуп калышса, эстетип коебуз. Сарсана болуп жатат. Жакшы калыңыздар. Жакшы бар, Корхан. Сухан, баары өз жолунда, кам санаба. Корхан, эжекемди дароо кайра алып кел. Эмне болду? Эч ким Адалеттин сөзү үчүн эч жака кете албайт. Сухан, бул баланын оюнчук эмес да. Кааласаң кетирип, кайра кел деп уят эмеспи эжекеме? Мен барганда сүйлөшөлү. Макулбу? Билент, сага эмне болду? Эч нерсе. Эмне болду балам? Бирөө менен уруштуңбу? Эмне болуптур? Эмне болду? Эмне болгонун айтып берейин силерге. Жесур менен сүйлөшкөнү бардым. Максатың эмне деп сурадым. Апамды, Суханды алдап жүрөсүң. Мени жамандап атасың десем, мага секирди аныңар. Анда сүйлөшө Кош албапсыңар. тийбе чапа. Айткандарың мага да жаккан жок. Бул адам чындап жалганчы. Мунун башка максаты бар. Силерди алдады, бирок мени алдай албайт. Таксимбейди болсо эч качан мен силерге окшоп, ага компанияны кармата салбайм. Кое турсаң, биз кимге эмнени бериптирбиз? Бүгүнгө чейин баары эле жакшы болуп келбеди эле. Корхан, сен койчу. Сот деле билгем сенин оюңду. Корхан, болду, сен үйгө кел. Жакшы бар, Корхан. Жакшы калыңыз, Мехрим акайым. Чынында менин да көңүлүм тынч эмес, Сухан. Аныкы туура болуп чыксачы.
камсыздандыруучуларды жок кылдыбы жан? Ушул келгенден бери тынчыбыз жок. Балким ушуга чейин уктап жаткандырбыз. Эми ойгонобуз. Бул кандай түстө болсун? Зайтун. Зайтун түсү. Кайсынысын тандайлы? Кара түс. Каламата зайтундай кара. Кечээден бери абалы ушундай. Отун жарып бугун чыгарып атат го. Көрө алдыңбы? Жок, караңгы экен. Болду эме, көрүп калат азыр. Ой, анын бирөөнү карай турган алы калган жок. Эртеден бери телефону чалат, СМСтер келди, бирин да карап койгон жок. Макул, жакшы. Ой, эч жакшы эмеспиз, тынчыбыз кетти такыр. Эмне болуп атат? Жесурга кофе алып кетти. Ага, Ширин мага ачууланып жатат. Токтотсоңуз эми. Өзүмдү алаксытып жатам. Бүгүн Бану айым чалды. Рыфат ага болсо 2 жолу чалды. Билем ага, алар сизди жарга такап жатышат. Бирок бир жеринен башташ керек го дейм. Бул жерин деңиздин өңүндөй көк кылалыбы? Жок. Зайтун түстө болот да. Макул, көк болсун. Уурумдун көздөрүнүн түсүндөй болсун. Ханышам менин. Жанымго менин. Сага айтканымдай, Суханбы? апам. Жакшы, апаңа салам айт. Макул. Салам айтып жатат. Ваннага кирип кетти. Жакшы, болду эми, угуп калат. Ой, эмнеге Сухан, мен курбум менен да сүйлөшө албаймынбы? Биз эки башка душман майданында белек, Сухан. Бирок мен чыгышым керек. Мен башка согушка даярданып жатам. Атам тамакка баары чогулсун деп буйрук бериптир. Макул, анда дагы чаларсың. Жакшы, жат. Тиги баклажандар бышып калгандыр, бери алгыла. Колуңарга мейле кийип алсаңарчы тамак даярдаганда. Палоонун да отун азайткыла. Ал даяр болду. Бирок күрүчүн салган жокпуз да. Эмнеге? Сураганымда кое тур дебедиңизби? 1 сааттан бери кайнап жатат. Суусу соолуп калгандыр. Бир кашык узатчы мага, кана кашык берсең, суусун көрөйүн. Канчалык азайды экен? Болду. Бутка чалынбай кирчи нары. Ой, келдиңби? Кудайга шүгүр. Адалет, керегиңе жарабадым окшойт. Мен да бутуңа чалынбай бара берсемби, кандай дейсиң? Макул, Жахиде. Эмнелерди биширип жибердиңер? Мага койсо эптеп эле 2 мүнөттө жасамакмын. Кана жүрө кой, кымбаттым. Иш илгери болсун, азаматсыз баары өтө сонун болуптур. Жеңилдей түштү го биз чыкканда. Рейхан айым барда ашканага кирүү оңой болчу. Аны жайына койчу. Тиги эмне дейт, ошону айт мага. Тиги ал менен сүйлөштүм. Бул Турандын сизге болгон карызы. Башкача айтканда, доктордун айынан калган карызы. Ал жерде 400 000 бар. Бул болсо биздин жаңы ишибиз үчүн. Эми эптеп бизге кабар бермей болду? Чын элеби?
туура. Эмне болду? Саат 9. Тамак бересиңерби же жокпу? Ата кош келиңиз. Ашканада бир аз маселе болгон үчүн ошого кармалып калдык. Силердин жасаган тамагыңарга түкүрдүм. Мен кийимим которуп алайынчы? Макул кымбаттым. Ата өтүңүз бул жака. Жаңгак бадамдарды алдык. Тамакка чейин жей туралы. Сухандын жанына бара албайтам, көрүп калса дагы сүйлөнөт деп. Корхан бей. Бул чуңдарыңыз чыңала баштаптыр дагы. Бир аз тынчтаныңызчы, өзүңүздү аясаңыз боло. Бул жерлериңиз дагы катып калыптыр. Менимче Таксим бейдин минтип бакыруусу бийлик кимде экенин көрсөткүсү келгендигинде го. Сиздин андан да күчтүү экениңизди сезет. Ошондуктан ушинтип кыйкырып баарынан бийик тургусу келет. Корхан! Корхан, Кайда жүрөсүңөр? Эми бөлмөңөргө тамакка түшкүлө деп чакыруу барагын жөнөтөйүнбү? Кимге кыйкырып атам? эгер үнүбүздү бийик чыгарып сүйлөшө турган болсок, жыйынды баштабай эле коелу. Ар ким өзүнө бий. Тиги Жесур дегениме келгенден бери бир кызыктай болуп калдыңар. Корсулдап сүйлөп магаттым эле. Атаңардын ачуу кесесин толтурбагыла. Сүйлөшүү ушундай нукта улана турган болсо, мен бөлмөмө чыктым. Тамакты 10 минуттадан кийин салабыз. Мен азыр кийинип келе калайын. Кудайга шүгүр. Төргө өтүңүздөр. Анда мен силерди калтырайын. Жок, сен да отур. Айтчы сөздөрүм сага да тиешелүү. Макул. Жесур Алемдар оолунун бет кабысы ыйрылды. Анын ким экени белгилүү болду. Ошондой болду. Аскерде Хасан деген бирөө бар болчу. Орукчал, башында бир мандеми бар эле, ошонун уулу тура. Апасы азыр кандай болсо, атасы да ошондой орукчал. Мага 3 жан карызың бар Корлуда. Мага 3 жан карызың бар Корлуда. Барына жооп бересиң. Үй бүлөң менен чогуу жооп бересиң. Хасан ичи тар киши болчу. Ал меники, тиги да меники дей берчү. Ал пикир да, идея да меники деген. Түшүнүксүз кишилер үй бүлөсү менен. Эми айтайын дегеним, маанилүү болгону эч токтоосуз Жесур деген баланы компаниядан чыгарыш керек, түшүнүктүүбү? Эртең жактоочуларды, архитекторлорду ким керек болсо чакыртам. Алар да документтердин мөөрлөрүн жокко чыгарышсын. Биз болсо илгери кандай жашасак, ошондой жашообузду уланта беребиз. Эски күндөргө кайталы, түшүндүңөрбү? Макулбу? Макулбу, байке? Жок. Макул эмесмин. Ай, Корхан. Мен да макул эмесмин. Корхан. Жахиде, сен аралашпай тур. Макул. Айткылачы, эмнеге макул эмессиңер? Ата, биз Сухан экөөбүз ары ойлонуп, бир чечимге келдик. Бул сот иштери бүткөнгө чейин компания иштерине кийлигише албайсыңар. Экөөңөр тең. Жесур менен сен. Эл ишенимине кирүү оңой эмес, ата. Биз бул оюбуздан кайтып, артка чегине албайбыз. Корхан, атаңды капа кылбачы. Капа кылба дейсиң, булар аркамдан бычак уруп атышат. Коюңузчу. Андай эмес, ата. Өтө жакшы маркабыз бар. Белгилүү атыбыз бар. Бул иштерди жөнгө салууда көп аракет жасадың, бирок биздин да эмгегибиз аз эмес. Ошондуктан ачуу калтырып чечим кабыл алышыңа каршы чыгып атканыбыз туура кадам. Экөөң тең. Жесур да макул болду. Биз көпчүлүкпүз да. Добуш бергенде жаңжал чыкпасын дедик. Суранам, ата. Силер тиги Жесурга ишендиңерби? Андай эмес, атаке. Ал кишинин айткан жалгандарына ишендиңер? Биз бир гана чындыкты билгибиз келет. Чындыкты көрсөтөм мен силерге.
Чындыкты көрсөтөм мен силерге. Ага да көрсөтөм, силерге да көрсөтөм. Адалет. Жүрү сенин үйүңө кеттик. Бул жерде калсам азыр согуш башталат. Ой атаке антпеңизчи. Жетишет. Ой алкыш, рахмат силерге, ишене албай турам. Акыры муну да кылдыңар, атаңарды өз үйүнөн кууп чыктыңар. Айым тамак даяр. Рахмат кымбаттым, биз тоюп алдык. Зардын эң ачуусун жеп алдык. Ушул күнгө чейин миңдеген чөбөлөр менен алып урушуп келе жатасыз. Ушинтип качып чыгып кетүү сизге жарашмак беле? Обал тигил Жесур деген иттин максатын билели. Кол салуудан мурда бир аз артка чегине туруу зарыл. Алимдар оолу чарбасынан Корлудагы, Алимдар оолу чарбасынан Корлудагы. Болду, угуп атам. Эмне болду? Жесур колунда телефону менен ары бери басып жүргөн, анан ага бирөө чалаары менен жолго түштү. Каяка? Анысын билбейт кем. Атамдар бүгүн Адалет айымдын үйүндө түнөшөт. Ошол жака кетти деп ойлойсуңбу? Ой Сухан, атаңды бир нерсе кылбас бекен? Чарбада эмес экенин билген болсо. Мени ук, капа кылба мени. Андай нерсе болбойт. Сухан, мени да сарсана кылдың. Кемалга айтайынбы? Жок, айтпа. Чалып. Тиги макул болду. Турандын оозун жапмай болду. Мен ага ишенем. Эртеңкиге чейин шарттар өзгөрбөсө, силердин үйүңөрдөгү шартты мен өзгөртөм. Мындан ары силер ойлонгула. Сага жетекчиден бир кабар алып келдим. Сарсана болбо, жаман кабар эмес. Сага салам айтышты. Бар болушсун. Дилиңди тиштеп отур дешти. Болгондо да бекем кылып дейт, түшүндүңбү? Адаштым дегендерге жол көрсөткөн көп болот. Абайла. Тынччылыкпы? Эмне болуп атат? Билбейм, атаң чакыргандан келдим. Азыр үйгө кирип көрөбүз деми. Сухан. Атаңдан кечирим сураганы келдиңби, Сухан, же менденби? Көрбөй калып бир нерсесин аттап кетпейли, байка. Таксимби? Эмне болду? Булар эмне? Хасан Кара Хасан уулунун кырсыкка учурагандагы сүрөттөрү. Окуяны териштирип башташкандан Таксимбей кайра эске салууну туура көрдү. Бул жигиттин чындыгында эмне дарты бар, ошону билгим келет. Жесурду кантип тынчтандырам, ошол жолду издеп аткам. Үй бүлөсүнүн каалоосу менен каттоого кырсык деп жазылган экен. Бирок өзүн өзү өлтүргөндүгү даана эле байкалып турат.
Көрүп турганыңдай кайрадан тынчтыкты орнотом деп кам көрүүдөмүн. Жердин бир бөлүгү мага таандык экендиги чындык. Шаардыктарды токсин корлуудага мен көндүрдүм. Бирок мындан башка эч нерсе билбейм. Ар карап ыйлап, бер карап күлөм дечи, ошондойбу? Ошончо жыл чогуу жүрүп, токсин корлууданын кымындай катасын көрө албадым. Окмушко. Мени менен жолугушууга макулдук бергениңде ачык сүйлөшөбүз го деп ойлогом. Сени менен сүйлөшүүгө макул болдум. Себеби маселе көбөйүп кетти электе, бул иштен баш тарт дейин дегем. Атаңды токсин корлууда өлтүргөн эмес. Ага мен күбө болуп берем. Жалганчы күбөсүң. Жалгыз баламдын кусуру урсун. Атаңды токсин корлууда өлтүргөн эмес. Ал түнү таңга чейин жанында жүрдүм. Токсин корлууданын ал түнү башка маселеси бар болчу. Балдар үйүнүн директорун жок кылып жаткан. Атаңдын кол жазмасын тааныйсыңбы? Жалгандар ичинде жоголуп баратам. Мындан ары эмне чын, эмне жалган экенин көрө албай калдым. Өзүмү жоготтум. Мен жеңилдим. Чегиндим. Сен муну кайдан алдың? Нурхан айым өлгөндө Рихананын буюмдарынын арасынан таап катып койгон экен. Нурхан айымдын үйүндө эмне кылып жүрөт бул кат? Себеби атаң өлгөн түнү ал жерге атаңды көргөнү барган экен. Балким атаңды акыркы болуп көргөндө ошол аял болушу мүмкүн. Бул кат өзүн өлтүргөн адамдын каты эмес. Бул каттын жарымы бар. Бул жерде кичине эле үзүндүс экен. Тескерисинче болгондо катып койбойт болчу. Айтмак да элдин баарына. Нурхан айым токсин корлуудан аябай жек көрчү. Мен азыр аны жек көргөнүмдөй. Мага таарынчы болбо, качып кетем деп ойлоба. Өлтүргөн адамдарыңды бирден атап тизмектеп берем полициянын алдына. Тынчыттык окшойт. Чоң рахмат, Салих. Чоң рахмат. Атаңды токсин корлууда өлтүргөн эмес. Beş, 6, 7, 8, 9, 10. Aldım, ardım, oң solum. Жашын баган туткунум. Акырын улум, акырын. Дагы эле ушул жердесиңерби силер?
Кетир буларды. Балдар, кана үйүңөргө баргыла. Болгула. Тапанчаны мага бер. Экөөбүз эки башка унаага отуралы. Сен түшүп кал, полиция менен барасың. Макул. Он сегизге өткөн жылы толду. Чын айтам. Байкеси жанында. Sen бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Таксин Корлуудаанын уулусуң, ошондойбу? Атаң каякта, Коркан? Атаң гана, уулум. Ата, Эми курмандыктарыңды балдарга өлтүртүп атасыңбы? Сага мени тынч кой деп эдим беле. Корхан, сен ушул жерде уктадыңбы? Уктаган жокмун. Эч уктай албай койдум. Дагы эле ошол коркунучтуу түш. Дагы эле ошол Жахидем. Болду. Өзүңдү бош кой. Эс албай жүрөсүң да өзүң. Дагы ошол коркунучтуу түн, Жахидем. Ошол түн. Жаным, кел мени кучактачы. Менин жашоомдун эң таза барагы сенсиң. Анан биздин балабыз. Корхан, ыйлап ал. Корхан? Жахидайым,